Баарыңыздарга белгилүү болгондой, соттолгон Садыр Жапаров боюнча интернет булактарында жактоочулар тарабынан ар кандай туура эмес маалыматтар чыгып келет. Биз буларга жооп катары биз Жанканын өзүнүн сайты бар. Ошого биз өзүбүздүн мыйзам чегинде жообубузду бергенбиз. Жазуу түрүндө дагы адвокатына мына жакында эле берилди. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, бул адамдын өмүрүнө коркунуч келтирүү менен коштолгон барымтага алуу кылмышын уюштуруучу болуп табылып, ошон үчүн бүгүнкү күндө белгиленген жаза мөөнөтүн өтүп атат. Биз болсо өзүбүздүн жообубузду кат жүзүндө дагы интернет сайттарга дагы бердик. Бүгүнкү күндө айткым келет ошо Садыр Жапаров же башка биз мыйзам чегинде гана иш алып барабыз. Биздин азыркы жаза аткаруу кодексинин негизинде колония поселенияга чыгаруу бул спец атайын комиссия деп коет, жаза аткаруу мамлекеттик кызматтын атайын комиссиясынын чечими менен ишке ашат. Былтыркы атайын комиссиянын ишмердигин айта турган болсом, былтыркы жылы биз 1726 келип түшкөн материалды карадык. Ал материалдардын жыйынтыгы боюнча түзөтүү мекемелеринен жана тергөө изоляторуна жатак кабактарына 1108 адамды жатак кабакка котордук. Ал эми 407 соттолгон адамга жатак кабакка которуудан баш тарттык. Булар эми алардын өзлөрүнүн алып жүрүшү менен, эмгекке болгон мамилеси менен келтирилген чыгымдарды ордун толуктоо же ошо исктерди погашение кылган боюнча. Ошолорго жараша комиссиянын чечими менен аткарылат. Ал комиссиянын составында биздин кызматкерлер жана жарандык коомдон биздин өз комиссиянын составында бар. Ал иш боюнча эч кандай мындай арыз эмелер түшкөн жок былтыркы жылдын эсеби боюнча. Быйылкы жыл боюнча жана Садыр Жапаровдун иши боюнча биз мыйзам чегинде эч жол жок деп биз жообубузду бергенбиз. Эгерде биздин чечимге макул болбосо, биздин жаза аткаруу мамлекеттик кызмат мекемелеринде соттун чечимдеринин аткарылышы боюнча прокуратура ар дайым көзөмөл жүргүзүп келет. Биз да ошо жактоочуларына кат жүзүндө түшүндүрүп бердик. Биздин эмебизге макул болбосоңуздар, биздин үстүбүздөн арыз менен кайрылсаңыздар болот.